алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу интернет катталуучулар, Рамазан айыңыздар бардыгыңыздар үчүн кут болсун. Бизде бүгүн дагы мейман бар. Рамазан айына караштуу Калимдүү аялдар коомдук бирикмесинин устазасы Полотова Сарбархан эже. Биз бүгүн Рамазан айындагы Курандын фазилеттери деген темада сүйлөшмөкчүбүз. Сиз айтып берсеңиз бизге ушул Рамазан айындагы Курандын кандай фазилеттери бар? Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Рахмат чакырганыңыздар үчүн. Рамазан айынын ушундай бир айлар күндөрүн өткөзүп жатабыз. Ошолор Рамазан айындагы Куран фазилети өзү Рамазан айынын улуктугу Куран менен улуктанып атпайбы? Араб эли эмне менен улуктанды? Ошол Куран түшүү менен, пайгамбар келүү менен. Бир убакта арабтар кыздарын тирүүлөй көмгөн эле. Бир убакта ал коом жылдап 40 жылдап согушкан эле. Эмне үчүн? Бир эки абчесин келишпегендиги. Бирок ал мамлекетке Куран келип, ал мамлекетке пайгамбар келип, алардын даражасын көтөрүп, азыркы күндө Макка Мадинаны самаган адамдарды караңызчы. Куран түшкөн шаарга барып, пайгамбар баскан жерди бар, көрүп келсем деп. Көргөндөр үчүн 1000 арман, көрбөгөн үчүн бир арман мамлекетке айлатып койду. Ким ал? Аллах Таала эмнеси менен? Куран-ы Карим менен. А бирок ошол мамлекеттин улуктугуну жана өнүп өскөндүгүнү бизге Куран менен тагызалап койду. Канчалаган кыргызча китептерди окуйбуз, анда биз 1000 тарых окуйбуз, 1000 жылдык тарых. А бирок биз Куранда Адам алейхисаламдан бүгүнкү күнүбүзгө чейинки бүт тарыхты окуп чыгабыз да. Ошон үчүн Рамазан айы бул Куран айы деп аталат. Өзү деле 27-синде Куран түшкөн деп кадыр түн тособуз. Андан тышкары Курандын фазилети болчу болсо, Куран окуган адамдын дегеле Аллах Таала айтат, эки нур бердим. Бирөөсү Куран, бирөөсү Рамазан. Ошол Куранды артыкчылык кылды. Түшүнбөй окусаң дагы ага сооп берип жатат. Ичинде айтат, араб бол, ажнаби бол. Ажнаби деген бул чет элдик бол. Бирок Куранды окуп чык дейт да. Значит, түшүнүп окуп чыксаң көп барабар сооп болушу мүмкүн өзүгө жараша. Ал эми түшүнбөй окусаң дагы өзүгө жараша сооп бар. Мына алхамдулилла баарыбызда колубуз бар. Колдорубуз эмнени кармады? Мен азыр карандашты кармап турам. Ошондой эле телефон кармайбыз, ошондой эле бала кармайбыз. Эң жакшы көргөн дүйнөдөгү мен жаман көрөм деген адам таппаган акча кармайбыз. Бирок бул акча кармаган кол биран жолу Куран кармадыбы десе эмне деп жооп беребиз? Дүйнөдө эмнени көрдүк? Мисалы, мен башка бир планетаны көрүп турдум деп мындай эле химиялык же физикалык немеде айтсам, жылдызды көрөм, айды көрөм, күндү көрөм, мындай айтканда спутниктерди көрүп турам. Бирок Аллах Таала айтат да, ушунча спутниктерди көрсөткөн көзүм менин Куранымды эмнеге көрбөдү дейт. Кичинекей каттар менен 28 тамганан түзүлгөн катты эмнеге көрбөдү десе, биз эмне дейбиз? Мага үйрөтүүчү болгон эмес деп жооп берет экенбиз. Дегенде атаңа бар, энеңе бар, сурап көрчү, алар билет экен десе, арабызда атабыз билет, энебиз билет, балдарыбыз билет, а бирок биз билбей калсак эртең эмне деп айтабыз да. Ошон үчүн Рамазан айынын Куран айынын фазилеттиги менен Рамазан айында ошо Куранды баштайлы жана окуйлу. Аллах субхана ва таала Куран-ы Каримде даже көптөгөн мына орус укмуштуулар деп коеюн, орус эмес, дегеле светский укмуштуулар Курандан ошибка табабыз деп ойлошкон, бирок ошибка таба албады. Экинчи Бакара сүрөсүнүн 2-аяты эле баягы биринчи тамгалар менен созулуп окулат, алиф лам мим деп. Ал кийинкиси болсо заликал китабу ла райба фи худан лил муттакин. Бул алдыңдагы кармаган китебиң сени туура жолго башкарат деп канчаланган окумуштуулар бир аят менен мусулман болгон дейт да. Значит, бул китепте бир негиз бар. Ал эми Куран-ы Карим бул баянда берет. Эмнени? Адам алейхиссаламдан тышкары планеталарды Алла Тааланын жаралышкан. Жана Куран бул мауиза, мужиза. Куран пайгамбарлардын мужизаларын көрсөтүп берет. Жана бул дүйнөдө окусаң, эмки дүйнөдө шафаат кылат деген эле мужизасын көрүп турабызбы? Жана Куран нур болот. Жана айтып аткандай эле эки нур бердим, бирөөсү Куран, бирөөсү Рамазан дейт. Куран күбөгө өтөнбөйт. Куран окуган адам эртең кабырда күйбөйт. Куран өзү сөзгө кирип, бул мени кармаган, мен сен Куран кармаганды күйгүзбөйм дегенсиң деп не кылат? Тосмо окутат. Ал эми Куран шифа. Белгилүү алымдар шифа издеп доктурларга барганда пайгамбар түшүнө кирип, сен Курандан шифа издебедиңби дегенде, 6 шифаятыны кадимкидей хафиздерден жаттап, жазып, өздөргө дем салган учурлар көп болгон. Ал эми Куран нур болсо, пайгамбар нур болсо, Рамазан нур болсо, биз ушул 3 нурдан курук калбай Рамазан айында Куран окуйлу дегенге чакырмакчымын. Ал эми бул тема дагы уланат, буюрса дагы кезең менен айтып
Аллах разы болсын сізден. Мен сіз айтып жатсаңыз ушул Куранды, мен дагы бир окуганым бар эле. Куранды бул дүйнөдө сен ээрчип өтө турган болсоң, ахиретте Куран сени ээрчип жүрүп бейишке киргизет деген сөз бар эле. Бул эң бир туура. Биз азыр мына устаз агабыз толугу менен сиздерге жакшылап түшүндүрүп берди деп ойлойм. Сиздер көңүл бурганыңыздар үчүн баардыгыңыздар Аллах разы болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.